Саламатсыңарбы балдарым, саламдашып алайын, анда эмесе силер менен сабагымды баштайын. Бүгүнкү сабактын темасы мектеп рекети. Сабактын максаты өспүрүмдөр дуушар болгон кыйынчылыктар, рекетчиликти ашкерелөө, окуп бузуу жөнүндө түшүнүк берүү, окуучунун көз карашын калыптандыруу. Балдар, сабакты баштаардан мурун рекетчилик деген эмне деген суроого жооп алалы. Рекетчилик бул бир өзүн кыйын сезген балдар башка бирөөнүн өзү коркпогон кичинекей балдардан акча алып ушинтип жүргөндөр. Көбүнчө достор болот, алар мындай үйлүп жүрүшөт, андан кийин аларга акча жетпей же бир нерсе керек болсо өзүнөн кичүү балдарга налог салат. Күндө сабактан эки алып, сабактан качып, жаман балдарга кошулуп, кичинекей балдардын акчасын тоногон балдар рекет болуп калат. Скамейкада отурган балдар кичинекей балдар өтүп барса, "Эй, мага сэндвич алып кел, сок алып кел" деп айтат. Балдар арасында рекетчилик көбүнчө 6 класстан баштап көп кездешет. Андан кийин кескин түрдө азаят. Эксперттердин билдирүүсүнө караганда, бул көрүнүш кээ бир балдар өзү, же болбосо бирөөнүн жардамы менен рекетчиликке каршы тура алуусу менен түшүндүрүлөт. Рекет деген сөз англис тилинен которгондо коркутуу, зордук-зомбулук аркылуу ишке ашырыла турган шантаж, опузалоо, карактоо дегенди түшүндүрөт. Балдар эмне себептен рекетчиликке барышат? Мунун себеби эмнеде? Акыркы жылдары мектеп рекетине кабылган окуучулардын саны өсүп келе жатат. Мектепте рекеттин пайда болушунун эки фактору бар. Биринчи фактор — колунда жок үй-бүлөлөрдүн балдары түзөт. Жашынакай буюмдарды ата-энелери сатып бере албайт. Анан ал буюмдардын ээси болууга болгон каалоо аларды мындай кылмышка барууга түртөт. Экинчи фактор — калктын бардар жашаган бөлүгүнө тиешелүү. Мындай үй-бүлөлөрдүн балдары каалаганына дароо ээ болушат, ага көнүп калат. Кокус бир эле жолу каалаганы орундалбай калса, ал бала рекет болуп чыга келиши ыктымал. Баланын башка бир баланын курманы болуп калуусунун себептери ар кандай болушу мүмкүн. Рекетке туш болгон бала мектепке башкалардан жакшыраак кийим кийип келгени, башкалар ала албаган буюмду ала алгандыгы менен башкалардын көзүн күйгүзүшү мүмкүн. Эң акыркысы, айрым балдардын ата-энелери балдардын ырайымсыздыкка күч колдонуу менен каршылык көрсөтпө деген принцип менен тарбиялашат. Мындай балдар туруштук бере алышпайт. Рекет эреже катары болуп көрбөгөндү каардануу менен эгерде айтып койсо, эмне болорун айтып коркутат. Анан баланы карама каршы пикири эки анжы кылат. Тартып алууга да дуушарлануу, улантуу керекпи же улууларга айтуу керекпи? Бирок көпчүлүк учурда ал баары бир корккондуктан жана өзүн күнөөлүү сезгендиктен рекеттерге баш ийүүнү уланта берет. Балдар, рекетчилик жакшы нерсеге алып барабы? Албетте жок. Бул нерсенин жаман кадамга барып, өзүнөн кичине жана алсыз окуучуларга салык салып, күч колдонгон балдар ойлонушу керек. Рекетчиликтин өсүп, күч алышына жол бербей, аны токтотууга аракет кылалы. Үйгө тапшырма. Балдар, китептен рекетке кабылган баланын жүрүш-турушунун мүнөздүү белгилерин окуп, айтып бергиле. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.